Kamallasın, haklısın. Ölüm cezasına cezası veriniz şunu. Kızınızı kanlar öldürdüyse hoşunda ölüm cezasına cezası veriniz şunu. Hüküm çıkar veriniz, sizden soramam ben. Президент өлім жазасын киргизүүнү тапшырды. Мыкачылык менен өлтүрүлгөн өспүрүм кыз Айсулуунун ишинин тергелеши президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдиргендей, коомчулукту нес кылган бул кылмыш тууралуу кабарды мамлекет башчыбыз терең өкүнүч менен кабыл алды. Hayvanı çok kızın. Hayvanı çok kızın. Alıcan ele kabap koymasın. Vay tasar Allah'ım çok atsın. İsmini çizmiyordum. Kan çıkmadı. Tam çıkmayı bırakın. 17'deki kız. Түрмөдөн эртең эле чыгат ал түрмөдөн. Элдин ортосуна чыгарып берсин. Ошол эле учурда мамлекет башчысы президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Мурат Укушев балдарга, кыз келиндерге карата жасалган кылмыштарга карата жоопкерчиликти күчөтүүнү караган өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү боюнча иш алып баруу тапшырмасын берди. Тактап айтканда жаш балдарды зордуктагандарды өлүм жазасына тартуу, кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүү. Президент Садыр Жапаров айрыкча жаш балдарга жана кыз келиндерге карата кылынган кылмыштар жазасыз калбашы керек деген позицияда деп жазды Алагөзов. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районуна караштуу Барскон айылынын тургуну 27 сентябрда дайынсыз жоголгон. Болжол менен күндүзгү саат 1:30 ал үйүнөн чыгып, Каракол шаарына багыт алган. Ал жака курбусу конокко чакырганын айткан. Окуучу кыз жолдон Honda Stream унаасына отурган. Анын рулунда мурда бир нече жолу соттолгон жаран 1984-жылы туулган жаран болгон. Ушул айдоочу Айсулууну зордуктап, андан кийин муунтуп өлтүргөн. Шектүү Айсулуунун сөөгүн Кемин районуна таштап, андан кийин Бишкекке кеткен. Айсулуу 30 сентябрда айылында акыркы сапарга узатылды. Булак бара келди. Аталган окуя боюнча мен Айсулуунун эч кандай байкеси болбойм. 17 жаштагы Айсулуунун өлүмү агасымын деген жаран калп маалыматтарды тараткан Ички иштер министрлиги 2002 жылы туулган Сыймык Нарынбек уулу Ысык Көлдө киши колдуу болуп каза тапкан 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын тууганы эмес деп билдирди. 1 октябрда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Ушул айдоочу Айсулууну зордуктап, андан кийин башка жакка алып барып, муунтуп өлтүргөнүн Нарынбек уулу журналисттерге айтып берген. Сыймык Нарынбек уулу аттуу жаран маркумдун тууганымын деп тааныштырып, журналисттерге иштин чоо жайын айтып берген. Анын айтымында укук коргоо органдары арызды 3 күн боло электигине байланыштуу кабыл ала албайбыз деп айтышкан. Андан кийин Ички иштер министрлиги кызматтык иликтөө баштаган. Анын алкагында Нарынбек уулунун арызы жалган экени аныкталды. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча буга чейин бул жаран оорулук жана алдамчылыкка шектелип кармалган. Ал коомчулукту адаштырган. Ошол эле учурда үй бүлөгө жана трагедиянын жагдайларына эч кандай тиешеси жок. Ошондой эле аталган жаран кылмыш тууралуу чындыкка дал келбеген жалган маалыматтарды таратканы аныкталды деп билдиришти Ички иштер министрлигинен. Нарынбек уулу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Анын аракеттерине тиешелүү юридикалык баа берилет. Булак бара келди. Мен Нарынбек Сыймык 2002 жылы январынын 7-синде Нарын шаарында төрөлүп өскөм. Аталган окуя боюнча мен Айсулуунун эч кандай байкеси болбойм. Бул нерсени кылганымдын себеби хайп кармап, өзүмө подписчик чогултайын деген мааниде өзүмдүн СМБ кызматкеримин, ИИМ кызматкеримин деп Айсулуунун бир туугандарынан жана тааныш билиштеринен маалымат чогулткам жана журналисттерге таратып элди туура эмес багытка бургам. Өзүм 8 класска чейин Нарын шаарында окугам. 8 класстан кийин Ысык Көл облусунун Ойтал айылына келдим. Аталган иш боюнча кыргыз элинен кечирим сурайм. Мындан кийин такыр кайталанбайт. Мени кечирип коюңуздар. Өзүм убагында сот жогуна тартылып, милиция кызматкерлерине ичим ачышып калгандыктан ушул ишти кылдым. Hayvanı çok kızın. Hayvanı çok kızın. Alıcan ele kabap koymasın. Vay tasar Allah'ım.
olsun. Aysun'un kanday dedesi kanday kıldı. Tasa dedesi kanday kıldı. Olsan mı kaçını olsun. Kılsın. Olsan taşıyıp kılsın eşek. Kılsın. Olsan asıl adam. Kılsın. Bu dalaydı kılgan. Dalaydı kılgan. Eşek aypan kılgan olsun. Kılsın eşek. Kılsın dalı. Kılsın. Ulayban bunu benim kalmasın. Sıranam ben. Sıranam. Kalk sıranam. Şimdi bitince o da az mı? İşte şu sesine. Ayban bu. Sıvaylar şütöremi. Kamçıvet taşıyıç. Sadır Japarov. Mına ушундай окуялар кайталангандын эле үстүндө жаш кыздарды өз билгендериндей зөкүрлөр мына зордогонуна жараша өлтүрүп анын денелерин жанчып каалаган жерлерин ыргытып көмгөнүн көмүп ыргытып атат. Эмнеге ушуга чара колдонуп бериңиздер ушундай зөкүрлөрдү. Эл аталары канчыртып атат. Биз ошон үчүн сиздерге өтүнүп суранып атабыз. Урматтуу Камчыбек Ташиевич, элдин үнүн угуп коюңуз. Биздин дагы биздин ичибиз күйүп атат. Канчыртып атабыз. Тамчыбыктай буралган 17-деги кыз. 17-деги кызды салып кетип ушундай өлүмгө биз канча күндөр эстеп жүрөбүз. Тоо таштан аман жанын таап алабызбы деп. Бирок жанчылган дене өлгөн өлүктү таап кучактап канчыртып атабыз. Ушуга жардам бериңиз. Сизден суранабыз биз. Жардам бериңиz бизге. Бүгүнкү күндө азыркы тажыясы коюл иштери болуп атат. Элдин эң биринчи талабы Ошо баланы чыгарып берсин. Ошо кармалды ошо баланы чыгарып берсин. Элдин ортосуна салалы. Мындай болбойт мындай. Элдин ортосуна чыгарып түрмөгө берсин. Элдин ортосуна салсын. кичинекей кыздар өмүрүн кыйган бул кандай айбан акмактар. Жок өздөрүн жоготуш керек. Ошо ортого салып берсин. Түрмөдөн эртең эле чыгат ал түрмөдөн. Элдин ортосуна чыгарып берсин. Мынакей бардын ушулар туугандары көзүдө канжытып отурат барып. Эмнеге баары эле эме кылыш керек? Бүгүн биз ыйлабасак эртең дагы бирөө ыйлайт. Ушуну токтотуп бериңиз, чара көрүп бериңиз. Камалбасын, атылсын. Өлүм жазасына жазып бериңиз ушуну. Кызыңызды кандай кылып өлтүрсө ошондой өлүм жазасына жазып бериңиз ушуну. Өкүм чыгарып бериңиз, сизден суранам мен. Сентябрдын 30-уна 5-тер чамасында азыр Айсулууну акыркы сапарга узатуу сенаты болуп турган экен. Бирок жалпыңыздардан эң биринчиден жалпы туугандарынан ата энесине жараткан Алла сабыр берсин дейт. Жана ушул Айсулуунун жаткан жери жайлуу болсун. Бирок ар бир ушундай окуялар болуп кетпеш үчүн ушундай нерселерди алдын алуу максатында жана ушул жазаны күчөтүлсүн деген эң биринчи туугандардын талабы ушул болуп турат. Ушул аркамда турган эжекебизге жардам керек экен. Колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022'den beri tutum kakşa olup kurt jegендей oldu, çukup jegендей oldu, kakşa olup de. Anan 2022-23 вообще болбой калдым да. Аксап бас. Анан кийин 2024 төрөгөндөн кийин төрөйлөктө эле баспай калдым да вообще. Нарона, Верона, кыскасы балам деп. Апрессия жолунда жарыш эмек алып келдим да. Андан апрессия болдум 2024 августта. Быйыл 1 жыл болот да. Эмнени каалайсың ушун? Hem şu alıp olamışsınız, basıp geçişim gerekmiş. Onların geleceğini, ondan yola düşünmek öyle. Allah'ım şu şifa versin Ecik'e. Şifa verir Tuğra'ya. Ayağlık şifa olsun geleceğim.